Ассаламу алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолугуңар? Мен кайрадан Зак Күчмен. Бу Адилет Айтыкеев деген журналист бала чыгып тур го. Кара кепканы кийип, килейген очки, кара очкини тагынып алыптыр. Уялбайчы. Эми ушул кантип болсун эми спортсмендерге көрө албас кылып чыгып баштаптыр да эмичи? Эми тиги Садыр Кожоевич, Самчыбек Ташиев бүтүп эми спортсмендерге тийиш баштаптыр эми бу көрө албастарчы. Сасыгандар, жүргүнчүлөр, ушакчылар уже пайда болуп баштаптыр да. Мындай адамдарды чыгарбаш керек негизи, жамандаттырбаш керек. Спортсмендердин канча комменттерине кирсең, сонун сөздөр жазылат го. Бүт булгап салыптыр да негативтерчи. Эми негативтер эми унутуп чыгып баштайт эми чекесиненчи. Анан кийин Аллахка ишенбей Аллахка тиешеси жок, эмне Аллах сүйлөй беришет. Аракет кылсаң өзүң эле аякта тиешеси жок деген болбойт да, мындайчы. Бир жерин бутуң сынып же колуң сынып калсаң, спортсмендериң бир жылга чейин кыйналат туурабы? Эчтеке жарабай калат. Ошон үчүн Аллахты эстейсиң ден соолугуңду бир жериң үскөндөн кийинчи. Ден соолук барда сезбейсиң да эчтекечи. Антип тилден чалынбаш керек. Буттан чалсаң турасың, тилден чалсаң турбайсың сөз бар го. Анан ошон үчүн туура байкап туруп сүйлөш керек да, бирдемени сүйлөөрдөчү. Анан коло медаль уткандарга эмнеге акча берет, анан күмүш уткандарга бербей эле кой, алтын уткандарга бериш керек. Эмне эле мынча эркелетип атат президентибиз. Машина миллиондоп берип атат, башкаларга жардам кылбайбы? Эми өзү кыйратып аткансып, дүйнөнү сапырып тим эле тоон томпур асманды сүйлөйсүң да, тим элечи. Тренерлерин жоготпойбу? Жоломон ак жолдору болбой алынан тайып калыптыр уже. Жаштарга орун бериш керек. Анан жаштар чыкпай атса анан алар улантат да туурабы? Ар бир нерсе убакыт менен болот да. Буга чейин деле 2008-жылдары Канат Бегалиев күмүш медаль, Руслан Темунбаев коло медаль уткан туурабы? Алар деле алтын уткан эмес да. Анан бул негизи ак жол жоломондор болбой калыптыр дейт анан. Кантип болсун эми? Айсулуу Тыныбекова анан Мээримдер болбой калыптыр дейт. Алар сен ак жол менен жоломон эмес, тиги Айсулуу менен Мээримге да тең келбейсиң. Тең эле албайсың аларгачы. Буга чейин билесиңерби, 86-жылдары Майк Тайсон деле дүйнөнү сапырып келет. Ал деле кийин 2-3 жөнүнөн таяк жеген. 2006-жылдары ЮФКде чыгып атканда Емельянко бар го, Федор Емельянко деген. Дүйнөнү титиретип келет, ал деле 2-3 жөнүнөн таяк жеген туурабы? Анан ар бир нерсе баары эле кыйын боло берет да, кыйыны бар дегендей. Анча тиринеп калсаң деле канча эмгек тер 5-6 сааттап чакалып тер кетип атат. Буга чейин эсиңердеби, Алмаз Акун деген майка бар го, Нарындык Баятовдук. Ал деле айткан бир сөзү бар, 2021-жылдары угуп калгам да ютубтанчы. Интервьюдан алып атыптыр, бир алып барчучу. Тиги өзүм 23 жаш, 24 жаштагы балдарга туш келип калам дейт да, өзү ошондой 50ге жакындап калганда, өзү 75-жылкы. Ал 40-ка чыгып калды, анан 30-ка чыгып калды деген картайган эмес ал. Алмаз байке деле 20 жаштагыдай кыймылдап жүрөт дагы элечи. Мындай болбойт да, анан кийин акчаларын көрө албастык кылып, эмне эркелетет деп утпагандарга да берет экен, анан коло медалдарга бербей эле койбу? Просто тиги жюрилерчи, өткөн Парижден жюрилер деле өздөрүнүн мамлекеттерин тартып койду, байкадыңарбы? Утмак мурункудай эле күрөшүп атышат, ошондой эле тренировкада жүрөт. Анан кийин эз алып жүрүшөт, акчаны чачып жүрүшөт. Анан кийин эркелетип коюшту, мындан жибербей эле койуш элек анан кийин Америкага 28-жылдары болот го дагы. Олимпия болот го 28-жылдары. Аяка да жибербей эле коюш керек. Кыйратпайт баары бир башка жаштар түрлүү тренировкалар, түрлүү спортсмендер чыгарыш керек дейт. Эми алар келбей атса, жолукпай атса, аракет кылбай атса, анан алар көзүнө көрүнбөй атса, президенттин же сборныйга кошула албай атса, анан кийин алар да чыкпайт да туурабы? Анан кийин канча кыйын болсоң деле уттурасың да. Ошон үчүн туура сүйлөгөндү билиш керек да, билиш керек да. Анан Аллахка анан жардам кылбайт, Аллахты сүйлөбөй эле коюшуп койбой дейт. Сен өзүң Аллахка ишенбейт экенсиң да, Кудай бар деп ишенбейт экенсиң да. Канча кыйын болсоң деле бутуң сынат, колуң сынат, даже канча шамда кыйылып болуп атат, канча тиринеп болуп атат, өзүңөн кыйындар чыгып калат дегендей. Ошон үчүн спортту бүт ден соолук кымбат дейт, көңүл кымбат дейт, убакыт кымбат дейт. Ушуну бир жерин талкалангандан кийин анан Аллахты эстейсиң да. Аллахты кой антип сүйлөбөй. Ошол сөзүң жакпай калды магачы. Анан кийин мындан кийин жаштар чыгарыш керек дейт. Жаштар чыкпай атса ошо да. Сен Айсулуу менен же Мээри менен күрөшүп көрсөң, тиги ак жол жоломон айтып койсоң, алардан проебке түшүп каласың башка. Ал сөз отуруп алып сүйлөгөн канча любой эле адам сүйлөйт антип машинада отуруп алыпчы. Сен 20 мүнөттөй ашыкча сүйлөп турсуң, бир сөз 1000 жолу айтылат. Ошо 20 мүнөттүн ордуна 20 мүнөттөй тренировка кылып көрсөң, 2 саат тренировка кылып көрчү, аларың 5-6 сааттап кылат. Алар спорт түшүнгөндөр билет, мындайды жанагы милициялар, жанакындай черныйлар билет, түшүнөт мындай спорттучу. Көрө албастык, тилинде эле күчү барлар, алар колунан келбегендер, алар вообще алар түшүнбөйт дегендейчи. Ошон үчүн мен спорт түшүнгөн үчүн жакшы дух берип кетейин дедим спортсмендергечи. Добой алдоо, мондай көрө албастарга көңүл бурбагыла, вперед добой. Сенин иниңер же туугандарыңардан чыгат, же силер көрүп, же дагы чыгат жаштар дегендей. Анан Мунарбектен башкаңар кыйраткан жоксуңар деп. Мунарбек деле жакшы жигит экен тиги. Эне аталары деле намазга жылаң кишилер экен. Аллахты сүйлөгөн. Ал мушташты биринчи орунга койгула мейли. Күрөшсөң күрөшө аласың андан көрө мушташты коюп. Алар тигилер да катуу чыккан, ак жолдор эле, жоломондор эле. Мына Үзүр да кошулду. Тиги Мунарбек кошулду дегендей. Добой вперед спортсмендер, жакшы тургула.